8-класстын окуучусу Аман Орозов балдар чыгармачылык үйүндө 3 жылдан бери робототехника иримине катышып келет. Ал ойлоп табуучулар жарманкесине 2 макетин алып келген. Жаш жаратмандын өзгөчө эмгегинин бири келечекте электр энергия тармагындагы кризисти чечүү максатын көздөгөн чакан ГЭС куруу. Мини-ГЭС, биз деген мини-ГЭСти эмнеге ошол ойлоп таптык. Анткени азыркы учурда ошол Кыргызстанда электр энергия боюнча кризис абдан көп болуп атат. Ошол бул кризисти биз чечиш үчүн атайын мини-ГЭСти ойлоп тапканбыз. Бул мини-ГЭСти ошол жасаганга где-то 1 айдын тегереги кетти. Ал эменин ичинде биз деген ошол мини-ГЭСти Нарынга койсок абдан жакшы болот. Анткени Кыргызстанда эң узун дарыя Нарын дарыясы болуп эсептелет. Бул деген ошол 2-3 айылды электр энергия менен обеспечение кылып берет. Экинчи макетим болсо аэроплан болот. Ал деген орусча айтканда аэроплан для опрыскивания полей. Ал деген ошол биздин азыркы элдер көпчүлүк элдер эле ошо полёдо иштешет. Ошолорду ошо времясын экономить эметиш үчүн биз деген атайын аэропланды ойлоп тапканбыз. Ойлоп табуучу балдардын эл аралык күнүн отурлай өткөн иш-чарада республиканын ар кайсы аймактарынан келген балдардын илим менен техниканы айкалыштырган ар түрдүү эмгектери коюлду. Республикалык олимпиаданын максаты жаш ойлоп табуучулардын талантын мындай бир шык берүү, аларды колдоо. Мындан ары алардын ойлоп табуучулугун балким мындай бир жакшы нукка буруп, келечекте ушулардын баягы биздин жеткинчектердин ойлоп табуусу экономикабыздын негизги баягы кыймылдаткыч күчүнө айланса экен деген максатта өткөрүлүп аткан баягы олимпиада десек болот да. Эми дүйнөдөгү конкурстарга катышуу атаандаштыгын да колго алышыбыз керек да. Биз албетте республикалык деңгээлде жеңүүчү болобуз, бирок биздин ойлоп табуучулугубузга дүйнө элдери мындай муктаждыгын сезип, ошондой аракетте иштешибиз керек. Жаңыча ойлонгон келечек ээлери үчүн кум менен сүрөт тартуу, жасалма интеллект, астрономия жана робототехника боюнча адистер мастер-класстарды көрсөтүштү. Кыргыз патенттин директору Рахат Керимбаева белгилегендей, жылдан жылга жаш ойлоп табуучулардын колунан жаралган эмгектери артууда. Мындай таланттуу балдарга дем берип, мамлекет ар тараптуу колдоого даяр. Айжамал Олжобай кызы, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.